күнү менен куттап кетүүгө уруксат этиңиздер. Бүгүнкү күн мамлекетибиздеги чоң байрамдардын бири. Анткени тарыхта 1992 жылы 3 мартта биринчи жолу эгемендик мамлекеттин туусу желбиреди. Ал туусу, ал улуттук мамлекеттик өзгөчө атрибуту болуп калды. Желектин ортосунда күндүн шооласы тегиз чачырап турат. Акын ал ортосунда боз үйдүн түндүгү тартылып, улуттук маданияттын, эгемендүүлүктүн, келечекке умтулуу белгиси чагылдырылган. Элибизде ар дайым тынчтык болсун. Туубуз көктө желбиреп турсун. Ар дайым элибиздин арасында тынчтык болуп, көп улуттук мамлекетте бизде ынтымак, арашкерлик колдосун. Элибиз аман болсун, эл жерибиздеги тынчтык болсун. Рахмат. Анда бесе кийинки сөздү Жайыл районунун ардагерлер советинин төрагасы Абдыкеев Апан Абдыкеевичке берди. Урматтуу мекендештер, урматтуу Акбашат айылынын тургундары жана коноктор, Карабалта шаарынын өкүлдөрү. Мына бүгүн 3 март туунун өзүнүн кабыл алынганы 5 март 92-жыл. Ошол туубуз түбөлүктүү болуп, элибизге жакшылык алып келген туу болсун. Илгертеден бери ата бабаларыбызда барлык эле элдерде ушу туу, анан желек, кийин ушулар болгондо, анан эми эгемендик 31 август 91-жылы ээ болгондон тартып, мамлекеттин жетекчилери, парламенттин, коомчулуктун тилеги ошол эң алды менен тууну кабыл алып, анан кимди, анан барып келипти кабыл алуу максаты болчу. Ошону менен ошол 5 мартта 92-жылы биринчи ошол өз бетинче туубуз кабыл алынган. Эми ат башылык туугандар, балдар, ошол мектепте окуган биздин келечегибиз, жаш балдар, ушул туу түбөлүктүү болсун, ак жолдой туу болсун. Туу өзү орногон жери эң көрүнүктүү жер. Тиягы тиги Турция, Иран, ошого кеткен жол. Биягы болсо өзүбүздүн Сусамыр өрөөнөн тартып түштүк Жалал абад кеткен жолдун 9 жолдун тоомунда турат. Ошону менен Жайыл Акбашат айыл өкмөтүнүн элдери сыймыктанса болот, баары сыймыктанса болот. Эми ошо туубуз эч убакта жыгылбасын. Илгери ошол согуш бүтүп бири-бирин жеңгенде биринчи иретте ошол башчысына мурун туусун алганга умтулушкан. Анан ошол тууну алган кишини туу жыгар деп, баатырыбыз деп урматтап келишкен. Эми биздин туубуз түбөлүктүү болсун, эч убакта түшпөсүн, дайыма желбиреп турсун, элибизде тынччылык болсун. Рахмат.